Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз Акниет Аманат коомдук фонду кайрадан Ош шаарындабыз, Ош областындабыз. Бүгүн Ошко кайрадан урматтуу туугандар кимге келдик? Кимден кабар алганы келдик? Биз 90 жаштагы бүгүнкү күндө бетон гаражда жашап аткан чоң атадан кабар алайлы деп бирге туугандар, мекендештерден салган аманаттарын чоң атабызга жеткирели деп келип турган чагыбыз. Жүрүңүздөр. Мына караңыздарчы. Бетон мындай гаражда. Şu жерде уруксат чоң ата. Кандайсыз? Жаксызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Камда отурасызбы? Кантип атасыз? Тамактанып аттыңыз беле? Бакчадан тамак үстүнөн чыгат дейбиле? Как раз сизде жылуу тамак ала келдим эле. Кантип атасыз? Тынчсызбы? Турсаңыз тойгузуп алдыңызбы? Жана сиз тамак ичип жүргөн береке кафеге барып сурасам, бүгүн сизди келбеди деди. Анан келбесе анда тамак салып бериңиз деп. Жылуу тамак, мо чайыңызды кичине жылытып алыңыз. Бекер кылыпсың. Ой, неге бекер кылат? Кантип атасыз? Тамакты Тынчсызбы? Кудайга шүгүр. Амансызбы? Комтан жылытып алыпсыз, а? Ах, могул жерге отурайынчы мен. Эпте эле бир агырып отурам. Карлык сизге бир оор кыйынчылык карлыкты Кудайым насип эткен экен да. Bir үйдүн bir төрүндө bir сыйдын, коноктун эң жогорку төрүндө отура турган убагыңызда мына ушундай жалгыз жашап атканыңыз бүгүнкү күндө жалпы элибизди аябай бир ойлондурат, өкүндүрөт. Кээ бир инсандар көрүп алып ыйлап атышат бүгүнкү күндө. Өз ата кылып үйүм алып барып карайынчы деп канча инсандар кайрылып атышат да мага жазып атышат. Сизге да чалып атабы? Мага да онча-мунча чалганы болуп атат. Кээ бирлери ушинтип чалып неме кылып атышат. Анан кээ бирлери байланышып менден сурап атышат, сизден сурай албай, үйгө алып кетип баксак болобу деп. Кече бир Жалал Абадтан бир эжебиз байланышыптыр. Андан кийин Бишкектен байланышып атат, мени үйгө алып кетейинчи. Жалал Абадта болсо ата машери кылып үйгө алып барып өзүбүз карап жылуу тамак берип бир дубасын алып карайбыз деп мага бүгүнкү күндө кече 2 күндөн бери бир 4-5 киши чалды да. Анан эл дагы көп адамдар мына көрүп атат. Кече өткөндө атамдар менен келдим го жана умарадан кийин. Ошо келгенден кийин биз өзүбүздүн деле баягы номер карталарыбызды бербедик элек, анан көп инсандар бизге 5-6 инсандар байланышып, ишеним көргөзүп, чоң атабызга жеткирип бериңизчи деп суранып, биртке аманаттарын салышты эле. Акчаларын салышты. Анан ошо каражаттарын, аманаттарын сизге жеткирип берейин, сизден кабар алып келейин. Дагы бир сурап аткан эл көп адамдар дагы сизди сурап атат. Ошо элге бир сиз боюнча бир маалымат берип коеюн деп сизден кабар алып турган жайым. Азыр түз эле Жалал Абадтан келдим. Түз эле сизге келатам. Убактым болгондо сөз сизге эле шашып, сиздин астыңызга эле келгени шаша берем. Кудайым насип эткен экен, кайрадан алдыңызга келип отурам. Мына кече ушул Россия жеринен бир туугандарыбыз байланышып 5 инсан, 4 инсан 500 сомдон, 200 сомдон, 300 сомдон, 1000 сомдон бир эки инсан салып, мен өзүмдүн картамды бербедим элем. Медер жеткирип берчи деп менден суранып, чоң ата 4000 акча салышты. Мына азыр могу 4000 акча ошо кече видеону киргизгенибизге 2-3 күн эле болду өзү. Анан кече ошо видеодон элибиз көрүп, бүгүнкү күндө аябай көп инсандар көрүп, сиз боюнча аябай кыжалат болуп сурап атышат. Анан элдин ушул аманатын элдин алдында сизге жеткирип берейин деп тура көрүп мына келип турам, урматтуу мекендештердин алдында. Чындыгында эмне деп сүйлөрүмдү да билбей турам. Мына кел чоң ат алып коңуз мону. 4000 сом.
Sizge bir жақшы сиздин дуаңызды алайын эле дешип, сизге бир жакшы бир жок дегенде жылуу тамагыңызга жарап турсун дешип, ушу урматтуу туугандар өздөрү кыйналып иштеп жүрсө дагы сиз менен бөлүшүп атат. Бирок сизге биз үй маселеси боюнча кайрылган элек. Бандай акча жагынан жардам бергиле эмес, үй маселеси болсо шуну чечип бергиле деп кайрылдык элек. Анан элибиз кайдыгер карабастан кантип салым кошсок болот. Кече бирөө байланышыптыр. Банкка чыгалабы, банкка салайын чоң атага депчи. Анан чоң ата банкка чыга албаса керек. Билбейм, телефон чалып көрүңүз өзүнө десем, өзүңүзгө дагы чалгандыр балким. Анан бизге салып койгон экен 500 сом. Азыр расында жолдо келатсам дагы бирөө 500 сом салып коюптур. Мына ошолорду чыгарып, азыр алып келип турам чоң ата. Рахмат. Ошол жардам берген мекендештер, урматтуу туугандарым, азыр чоң атабыздын бүгүнкү күндө Ош шаарында, Ош областынын Ош шаарынын так ортосунда, Келечек базарынын маңдайында, Жаңалай көчөдө, Рамадан базарынын аркасында катар тизилген бетон гараж бар. Азыр сырттан көргөздүм. Кечки амал жакшы көрүнбөдү окшойт. Мына ошол гараждардын биринде бүгүнкү күндө өкүнүчтүүсү 90 жаштагы чоң атабыз мына ушул жерде күн кечирип атат. Аргасыз жашоо, аргасыз, чындыгында жалгыз. Бирок урматтуу туугандар, ушунча кыжаалат болуп, ушунча сарсана болуп, чоң атаны сурап, кандай кылсак болот, эмне кылсак болот, чоң атанын дубасын алайлы деп канча адамдар байланышып атасыздар, сурап атасыздар. Ушунуңуздарга ушунчалык терең ыраазычылык билдирем. Чоң атанын бүгүнкү күндөгү жашоосун дагы сиздер менен мындай сарсана болуп сурап аткан инсандарга мына так көргөзүп коеюн деп тура көрдүм. Урматтуу туугандар, буга чейин да көргөнсүздөр. 2 жылдан бери видео тартып келебиз да. 2 жылдан бери элге алып чыгып келем. Бирок өкүнүчтүүсү, урматтуу туугандар, Ош областынан, Ош шаарынан кимдер гана чыкпаган, билесиздер. Бизде убагында Курманжан энебиз чыккан. Курманжан энебиз өзүнүн баласын элинин тынчтыгы үчүн, элин жогору коюп, өзүнүн баласын элиңдин тынчтыгы үчүн өлүмгө тике кара деп айткан сөздөрү болгон. Мына ушундай инсандар чыккан жерден ушундай ордолуу, ынтымактуу, биримдиктүү Ош шаарынын тургундарынан мен ушунчалык кээде мындай ойлонуп кетем да, себеби 2 жылдан бери видео тартып келебиз. Ушул чоң атабызды бир бөлмөлүү, бир жылуу квартирага жайгаштырып кое албаганыбызга мен ушул таң калам. Мен дагы да кайрылып кетем, урматтуу туугандар. Кээ бириңиздерге кат сүйлөп алган болсом, кээ бириңиздер намысыңыздарга тийген болсо мен кечирим сурайм. Бирок бул кыска жашоодо, бир убактылуу жашоодо биз эртең биз дагы каарыйбыз. Бирок өзүбүздүн убага келгенде каарылык күнүбүздү эстейличи. Мындай элестетейличи. Эртең ушинтип жалгыз жашап турсак, өзүбүздүн убагында кичинекей бизге окшогон ушундай неберелер балдарыбыз каарылык убага келгенде кайдыгер карап басып кете берсе кандай абалда калабыз. Ошондуктан урматтуу туугандар, мен айтаар элем, дагы да айтып кетем. Чоң атабызды канча адамдар үйүмө алып барып жашайм, үйүмө алып барып карайм дегендер чыгып атат. 9-этаждан квартира чыкты. Чоң ата мен кече сүйлөшсөм 9-этажга мен чыгып түшө албайм деп атат. 1 жыл эмес, бир 6 ай эле убакытка бир квартира карап берсеңиздер, мен 6 айдын ичинде жазда, жайларда жалап ата салып аткан жанагы муктаждар комплекс домду бүтүрөбүз. Ошол жерде биринчи бөлмөсүн биринчиден болуп мен чоң атаны апарам ошол жерге. Чоң атанын үйү ошол жерде даяр болуп атат, Кудай кааласа. Чоң атаны ушул комплекске апарып жайгаштырабыз. Ошол жерде сонун дубасын алып, өзүбүз күндө келип кабар алып, жылуу жерге апарып, баняга алып барып, жакшы бир дубасын алабыз, кызмат кылабыз деген жакшы ниет бар. Ошого чейин мен сиздерге суранам. Бирок чоң ата, урматтуу туугандар, чоң ата азыр сизди алып кетебиз деп атышат. Көп адамдар айтып атат, домдорго 1-2 домду ачыкты кече сизге айттым го, 9-этаж деп. Мына ошол жерге мисалы алып барса, же ошол үйүмө апарып карайм дегендерге бир өзүңүздүн бир ой пикириңизди бөлүшүп кетиңизчи. Мага берчи, мен жакын. Şu elin астында өзүңүз бир айтып кеттиңизчи, бай үйгө апарып карайм деген эжелерге, бир туугандарга эмне деп айтаар элеңиз? Эми ол Кыргызда макал бар. Агама барсам жеңем жат, эжеме барсам жездем жат деп.
Ökönün biri öz bolup karaganı menen biri yaptı. Bu Kırgızdın makalını hiç kaçan unutuş gerek emez. Bu tarıktan tarıka yaşap gelecek makal. Onu hiç kim özgürtelmeydi. Hazırkı Cumhurbaşkanı kengeçtekiler oturup ha dep 120 adam zakon çıkardık dep ukta böyle jatar zakon çıkaramadı. Ukta böyle jatar. Ukta jatıp ayga 40 binden 50 binden aylık alat. Maşina mingeni bekar. Deputat degen namı var. Uyat bolmagandan keyin bekar eken de. Şolardan biri de uyalmaydı eken. Eğer de mende birlik bolsa Jetoblus'tan GT'li adamda aparıp koyup koyup dedim şu deputatlığa. Boladı da şu. GT adam akılını biriktirip söyleşe oturgan bolsa alandan tar verir. GT adam. Bunlar 120'si koşulu var. Bekar aylık diyecek, bekar pul diyecek. Yesil dünya, yesil akça olarga ketken. Ahmaklardı çoğultuvalı oturat. Prezident de şol ahmaktı çoğultuvalı oturat. Premier minister de alı. Bunlar hiç kançalık insan emez eken. Prezident de premier minister de. Şol akçalıklardı kambagaldарға vermeybi. Üyü yok kança ücret. Toңu öldüm dep geçe bir katın geldi, bir balam toңu öldü. İki yol ekisler ödüme de bireğini toңdurup öldürüp aldım dep. Men şunday kayıştı olup üyüme çegal albayatamın 23 bin som dedi puldu kaydan tamam dedi. Çek almasam iyi kaydan bulut dedi. Adam ben 39 bin som akça verdim. Nasıldır? Kimge berdiniz? O şöyle ayarga. Ol akçanı kayaktan alıp berdiniz? Allah akça mende var edi. Nasıldır? O şol 23 binge fundamentin turguz. Onun kalganıga neme çekke ver 23 bindi. Onun kalganıga fundamentin turguzu var. Anan o cayga yege bolup kalasın. Ondan keyin narjağı dağı Allah'ın etkendey bulut da. Dep tapkanımızı verip yolga saldım. Jardamga dep berdiniz bize, karzga da berdiniz mi? Yardımga. Maşallah. Özünüz kıynalıp dursanız çoң ata. Şol işleme tapmay yürgen ayarga karz dep beremen. Oy to. Özünüz kıynalıp garajda tursanız çoң ata. Biröөгө jardam berip. Garajda turaverem. Berber garajda turgan. O hiç kimden uyga barmayman. Hiç kaçan. Mana şol şol garaj menin uyum. 72. yıldan beri men uyum bolup oturatan, bugün uyum bolboydu. Elgir Ahmet bir son bolsa dağı yanından çıkarıp berip atat. Bir kol akça bağı denizge tamçı düşkönдөй gapta. Hazırkı uçurdağı tamdardın kıymatlığı da hiç demege jetmedi, hiç demege. Hem jegenge gana turat. Oşol okşogon düşkönlerden toptalgan akça da keche şol jangı Zamira degen ayal özgönden keldi. İki yolu ekisler ödüm de bir yolu jalkı. Ekizimden biri toңu öldü.
Сизден жардам сурап келиптирби балажа? Жардам сурап келди. Сизди каяктан таапtır? Табат экен да. Эми башка адам жок экен эле жардам сураганы. Şol demeden yani telefondan görüp Internetten görüp. internetten görüp Kabar alayın dep kelserek de algaçkı birinci kelgen da. geldim dedi. Ben toktatmay çıkardım, aydadım. Ket dedim derö. Verdim derö ket dedim. Ket var. Uyda balan kalsa. Karagıda hiç kimin olmasa. Derö getirdim. Чоң ата ошол сизге өзүңүз айткандай деңизге тамчы сыяктуу тамчылап жардам берип аткан, бирок тамчыдан көл куралат дейт го чоң ата. Эгерде жалпы элибиз тамчылап турган болсо, сиздей болгон канча муктаж инсандардын муктажын чечсек болот. Ар бир инсан өзүнүн зекетин гана чыгарып турган болсо, бул жер бетинде бир дагы инсан муктаж калмак эмес экен. Себеби канча бүгүнкү миллиардер, миллионер инсандар күнүнө миллиондогон прибылдар таап атат. Бирок ошол миллиондордун зекети бар да өзүнө жарашыктуу. А кээ бир инсандар бүгүнкү күндө бир 2-3 миң, 5-10 миң акчаны берип коюп, мен берип койдум деп 1 жыл, 2 жыл, 10 жыл керсейип басып жүргөн инсандар бар. А бирок анын обороту башка. А бирок ошол инсандар ар бири өзүнүн зекетин гана чыгарып турса, сиздей кыйналган муктаж инсан калмак эмес эле деп бир өкүнөбүз да. Мына ошол сизге деңизге тамчы сыяктуу тамчылап аткан элибиз өздөрү кыйналып турса дагы жанагы эле мусафир мекендештерибиз колунан келишче жардамын берип атат да чоң ата. Канчасы келип атат, интернеттен көрүп, сизге келип, ал жака бул жака апарып, тамак апарып, мына мен ыраазычылык билдирем. Чоң ата мен 2 күнүн биринде эле сүйлөшөм, мурда күнү сүйлөшкөнүмдө, кече да сүйлөшүп, мурдан сүйлөшсөм, жаңы эле келдим, балам, бир сен сыяктуу бир бала келип, мени баняга апарды, аяка бияка апарды деп ушунчалык ыраазы болуп айтты. Мына ошол балдарга, ошол кызмат кылган инсандарга Аллах ыраазы болгон болсун. Чоң атабызга канча кызмат кылып, канча дуа алган болсок, Аллах таалам сиздерге бул дүйнөдө, аркы дүйнөдө берет. Чоң ата ошол инсандарга бир сонун бир дуаңызды бериңиз, чоң ата бир. Сизге жардам берип аткан жалпы мекендештерибизге дуа бериңиз. Yardım bergen, kayrılışkan insanların omurları cüzden kambal bolsun. Oru sırkı körbesin. Din İslam'a meyil namaz kıl bolsun. Allah cadıdan düşmesin. İşleri de rızkı bolsun, ıntımak bolsun. Daima ıntımak bolsun. Allah şolarga vacilik sapardı nasip kılsın. Amin. Bari vacip olup gelsin, ahiretin gamını yesin. Amin, amin, amin. Şokak insanlardan sanı versin. Amin. İlge gayrımlık kılganlardan sanı köbeysin. Amin, amin, amin. Amin. Аллах акбар. Айтканыңыз келсин чоң ата. Бүгүнкү күндө биздин журт башчыбыз, биздин падышабыз, Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович дагы бүгүнкү күндө Меккеде Кабаны айланып, өлкө үчүн, мекен үчүн, эл үчүн зыярат кылып жүрөт. Чоң ата, мына азыр жаңы эле бүгүн интернеттен көрдүк. Бүгүн Кабаны айланып бир зыярат кылып жүрөт. Аллах таалам ушу Кыргызстаныбызга, өлкөбүзгө тынччылык берип, аманчылык берип, мамлекетибиз бай болсун, чоң ата. Балким ушул падышаларыбыз эл үчүн, мекен үчүн дуа кылып аткандар, ошол дуаларын Аллах таалам кабыл кылган болсун иншалла. Жогору жакта отурган инсандарга сиз айтмакчы, жүрөктөрүнө ыйман берген болсун, чоң ата. Жүрөктөрүнө ыйман берсин, эл деп гана кызмат кылсын. Мына азыр уктуңуздар, туугандар, чоң ата боюнча, чоң ата менен келип 1 саат эмес 4 саат сүйлөшүп отурсаңыз дагы бир паста убакыт өтөт.
эмне деген акыл насааттарын бүгүнкү күнгө чейин алып келебиз. Мына ошо чоң атабыздын кеңештери менен биз канча ийгиликтерге жетишип атабыз. Дайым келгенде жанында кеминде 1 саат 2 саат отуруп кетем, сүйлөшүп отуруп кетем. Жакшы кеңештерин айтат, башынан өткөргөн нерселерин айтат. Чындыгында мурунку инсандар башка болгон. Чоң атабыз дагы бирок эмне деген гана жумуштарда иштебеген. Бардык иште иштеп көргөн. Өзү айткандай бардык жумушту көргөн. Кыйынчылыгындагы, оорчулугундагы, башкасындагы бардыгын көрүп келген. Өтө грамотный. Мындай айтканда азыркы дипломаттарды көтөрүп жүргөн, кыйындардан караганда чоң атанын акылы бүгүнкү күндө да тунук. Чын айтам, чындыгында башкача. 90го чыкса дагы башкача. Чоң ата, өзүңүз боюнча бир кыскача айтып кетиңизчи. Бүгүнкү күндө кыйналбай кандай болуп атасыз, кантип атасыз? Элибиз сурап атат, ушу элге бир кыскача өзүңүз комментарий айтып кетиңизчи. Элдер аябай сурап сиз боюнча эме кылып атышат. Жашооңуз боюнча. Кыйналган жерим жок. Элди түлкү ач калбайт, 2 ат менген кеч калбайт деп. Мен элди түлкөгөнмүн. Ач калган жерим жок. Жаңгыдай ошол элден түшкөн акча болсо, жаңгыдай жакырмын мен, иштемем жок деп келгениге туткура берем. Мына сиздерге. Мага акчаны, башка байлыкты сактап калыштын ажаты жок. Ойто. Аллага бейсеп шүгүр. Elime razımın. El şunçalık bolot da menin başkaça olmak mı da. Kolundan gelgen yardımını kılıp atat. Buna hazırgıday bir son bolsa da beri oturat. Oşol bergenleri berekeli olup zargıp kalan insanlardan kolga varsın. Şuradan zarığını çıkarsın. Benim rızkım takır bölük. Ben bana 8.000 pensiya alamın. Şol pensiyanı tükötelbey oturam. Dağı dele. Özüm tamak kılıp jeyimin. Kede barıp stalavaydan tamaklanan tayar. Hep tiriklikte ötkörüp atam. Beni kıynagan elbette jalgızlık. Bul jalgız. Jaralgandan ele jalgız. İşte adamga koşulmay yaşaganda onda o japayı olmakmın. Yok japayılıktan da ötken gazap turmuşlardı başımdan ötkörgönmün. Bir yolu bir okuyana itiberin dese ben oşondoy başımdan ötken okuyana aytıp otursam bayağı jurnalist kız kağıtlık eşkiri iylap atat. Hem ne ilaysın? Başımdan ötken beni iylebegen sana ne? Ukkanına iylaysın diyeyim. Nasıldır? Beni çok öttü baştan. Mi ötüp büttü. Hazır bana garajda balkonumun garajım ıslık. Oturamın kaynakcan. Kömürdü düşürüp alganman. Tuturuğum var. Kalap koyup oturamın. Hiç kıyınçılığı yok. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Bergen Allah'a şükür. Bir gün var bolup, bir gün yok bolup. Adamda savur boluş gerek. Savurlu boluş gerek, kança gerek. Başka tokko, barga jokko savurlu boluş gerek.
Emin yerim ıntımakta olsun. Şu ıntımağını jogotmasın. Ay. Yel degen bir muştasa, birden muştasa öldürür. Birden sövmeyi menen kötörse de kötörüp gider. Yel şunday. Yelge aylanayım. Yelim daima bar olsun. Aytarım şu. Чоң ата бүгүнкү күндө сиз үчүн эң бир арман кайсыл деп айтар элеңиз? Orman emi ben kağırdım. Hoş. Bir orman menen tuyak kalmadı. Bundan başka hiçbir orman yok. Şu ne? Başka orman yok. Түшүнүктүү чоң ата. Урматтуу туугандар, мен дайым келгенде чоң атаны тартып сиздерге жеткирип турам. Бул эмне үчүн тартып атат деп ар бир инсан акыл деңгээлине жараша ойлойт да. Эң биринчи максат чоң атаны бир инсандар чыгып, жакшы жерге алып барып, сый урмат көргөзүп, бир жылуу жерге чыгарып коебу деген биринчи максатым. Экинчи максатым бул тарых, урматтуу туугандар. Тарых. Эки кылымды башынан өткөргөн. Эки кылымды башынан өткөргөн чоң аталар бүгүнкү күндө көзү тирүү малында биз мына ушул чоң аталардан үлгү алып, сабак алып, убагында биздин ата бабаларыбыз кандай кыйынчылыктарды көрүп келгендигин биз эстеп, ойлонуп, көзүбүздү ачып, аркабызды бир кылчайып карап турганды унутпайлы деп дайым тартып турам, урматтуу туугандар. Чоң ата менен бүгүнкү күндө канча инсандар ойлонуп, жакшы жолго түшкөндөр болду. Дүнүя деп калган инсандар ойлонуп калганга жетишти. Мына чоң атанын азыр айткан сөздөрүн угуп атасыздарбы? Өзү кыйналып турса дагы, өзү момундай бетон гаражда жашап атса дагы, сизге окшоп, кээ бириңиздерге окшоп Lexus, джип машиналарда, кабат үйлөрдө жашабаса дагы, бирок кыйналып аткан элин ойлоп, сиз жөнөткөн аманатынан бөлүшүп, ошол кыйналган өзүн эмес, өзгөнү ойлоп атканына бир башкача таң каласың да. Көрдүңүзбү убагындагы чоң аталарыбыз кандай гана болгон? Ойлонойлу туугандар, ойгонойлу. Бул кыска жашоо, убактылуу жашоо. Чоң ата айткандай, бул жашоо дагы калат. Бул жашоодон да кетебиз. Түркүк болуп орнотулган эмеспиз. Бир да болбосо бирде кетебиз. Кимибиз 90го чыгабыз, бир Кудай билет. Ошондуктан ойлонуп, момундай кыйналып аткан элибиз үчүн жашап, элибиз үчүн кызмат кылып, мүмкүнчүлүгүбүз барда пайдаланып, пайдабызды бир гана өзүбүзгө тийгизбестен, кыйналып аткан мекендештерибизге да тийгизип калайлы. Мен ушуга чакырам туугандар. Чоң ата сиз сыяктуу кээде өзүңүз жакшы билесиз го, мен да үйлөнө элекмин. Акыркы күндө көп инсандар сурап атат, качан үйлөнөсүң, үйлөнбөйсүңбү депчи. Мен дагы кээде ошо сиз сыяктуу өмүр бою жашоомдун аягына чейин өмүрүмдү ушу өлкөбүздөгү мекенибиз үчүн кыйналып аткан элиме арнап, элим үчүн кызмат кылып өтсөмбү деп ойлойм да чоң ата. Анан кээде бул арман дүнөө, убагында арман дүнөө болот экен да, караңыздар, мына чоң ата айтып атат, эң арманым ушу артымда туяк калбаган деп. Ана мен дагы ошентип ойлоп, чоң ата ушинтип эле өтсөм, элге кызмат кылып өтөмбү балким деп, балким Кудай ушул убакка чейин бербеди, бияна да бербейби деп өзүмчө кээде элге эле кызмат кылып жүрө берейинчи десең, сиз сыяктуу убага келгенде арман кылып каламбы? Сиз айткандай туяк калып, эртең биздин балдар дагы өлкөгө кызмат кылган балдардан болсун деп арман кылам да кээде. Кудайым ошо күндөргө жеткирсин. Сиз деле ошо убагында ушинтип жашоонун ысык суугун көрүп, кыйынчылыкты көрүп, жумуш деп жүрүп, мына ушул туяк көрбөсөңүз керек балким, чоң ата.
Şunday oldu. Ушундай туугандар. Endi men o vaqtda yolda işledim. Bana okşap hiç kim işlegenini görmedim. Men sağır menen durup bir katar vardı kuşaskalar boyunca işli tekşerip karap körsetme verip keç kirgende oşka jönöy dedi. Tüm bekar ketmesin de. Oşka gelip ertesi sağır bu oştun içinde zeril cumuşlarda atkarıp kaytıp çoğalayga ketemin. Dağı şol rejim daima kaytalanıp durdu. Uyku maşinada bitke virgülde basam tek olmasa uykuda ele görmey. Şunday şu uçup kuyup işledim. Onca dostlarıma aytıp kalat dedi. Sana Sovetler Soyuzu'nun emgek batırı beriş kerekede bu çoğalaydan bunda hiçbir neme çıkmaydı da. Çağrışka harekat kılmaydı hiç kim. Dep kalat dedi. Yani o nam ötelevir zerrelemez. Elge emgek kılıç zerreledi de. Ben nam için cügürgön emesmin. Şol iş bitsin. Elge emgek bolsun dep. Yani durmuş şundayken. Oşonduktan sendele üylenip bala çakağını cürgüzüp semiyane. Koyuverdin yaşsın hani. Bir tane leontup özünde tartıp mümküne gün. Yaşsın. Bala boydun basa. Hareket kılgın balalı olup semiyane da atkarasın. İşte de